Саламатсыздарбы, күндүн маанилүү жаңылыктары жана элдик кабарлары менен бүгүн 24 маалымат топтому. Mayli men telba bo'lay, devona bo'lay u uchun. Mayli men poyini o'pay, u uchun jon olib jon beray. Lekin uni juda ham sog'indim. Uni juda ham yaxshi ko'raman, bilasizmi? U kim deb hayron bo'layotgandirsiz, ha? U mening Qirg'izistonім! Я Гульзат Маунтбек, представитель этих мигрантов и вдохновитель планеты. Хочу выразить огромную благодарность от имени моего народа, от имени трудовых мигрантов в России, которые остались в Бузулуке. Огромное спасибо главе Бузулукского города. Огромное спасибо нашему президенту, который услышал, наконец услышал наши голоса и отправил нам автобусы. Ну что, мы все говорим спасибо? Спасибо! 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 Assalamu alaikum Qirg'iz elim. Xudoyim bo'lsa shu elimiz boshdan ayoq bir o'g'ir kunlarni o'tkazib, bugun mamlakatimizni ko'zday safar olib жатышат. Shu kiyim qo'lda ko'rsatgan bo'lsa, shu elimiz mamlakatimizni aman eson жетіп olishna bardığına Allah razı olsun. Gip gip! Hurra! Ну вот, наконец-то мы собираем народ, собираем наших граждан и увозим. Спасибо оренбургским властям, спасибо Бузулукскому району. Спасибо, да? Спасибо скажем, да? Общий хор, да, все спасибо! Это Бузулукскому району. Раз, два, три! Спасибо! Бузулукский район, мы красавчики! Мы всех вас любим. ОМОН, который здесь нас защищал, отвечал за нашу безопасность. Спасибо, ребята, спасибо, вы красавчики. Татьяна Цапарна Успанова, вы красавица. Администрация Бузулукского района, вы все красавчики. Русские души, мы вас любим. Оренбуржцы, мы вас просто обожаем. Спасибо! Саламатсыздар бы? Қауыр алып қойылды деп келдік елеп. Қарап қойсыздар бу жака келіңіздер. Жақынырақ келіп қойсыздар. Ой, үй біле. Бүгін қадір түн майрамыңыздар менен деп құттықтап келіп қалдық еле. Бұт киіміңіз сіздерден қауыр алып қойылды деп келдік еле. Кірерсіз олты? Кірер. Қолына қармалы беріп қой. Шайыр. Қонда көрсет қойылдық келдік еле. Рахмат, Алла разы болсын. Işinizlerге игілік болсын, бұйырса. Денсаулықта болыңыздар. Сіз өкіңіздер біле? Біздер өкіңіздер тұрасың. Жақында 8 февраль үйленемемізді. Жақында. Жаңа семья тұрайсыздар. Бұйырса. Екеуіңіздердің көзіңіздер әзіз келді. Бұл вообще ештеңе көрмейді, мен жарықты кішкене сезім. Сен өчіп күйгені білінеді.
Телефон колдоносуздарбы? Сүйлөй турган программа колдонобуз. Кандай кылып номер берип койсок экен? Номер биздики жакта билебиз. Сиз майк берип коебуз биз. Сактап аласыңарбы ошону? Сактап алабыз. Жазып. жазат тамгалап айтып Бир нерсе керек болсо чаласыңар, хорошо? Любой момент. Айтыңызчы номерди. Не керек болсо? 0705 85 1987. Аты Руслан. Маек кетирип койсоңуз. Аз мен маек бердим. Атыңыздар кем? Продукта барбы үйдө? Бар. Эт барбы? Эт. Эт эми өткөндө апам 500 сом эт таштап кетти. Биз кошуналар 1000 сом таштаптыр да экөөбүз бөлүп алдык. Азыр Келиңиздер, но холодильникте өзүңөрдүн эле өкмөт берди. Өкмөттө калбайтым. Эмне? Арапта. түшүндүм. Өзүңөрдүн эле тамак аштар, кошуна салып турайын дегенде. Уруксат бересиздер, ачып берейинби? Морозильник алды да окшойт, Так. Эттерди өзүм ылайыктап бөлүп алдым. Эт бар экен үстүндө. Эң астында эме хозяйканыкы. Хозяйкалык 2 полк бар. Салып дегенде. Мен келип муяктын ичин толтуруп кетем. Уйдун этин жейсиңерби же койдун эти болору? Менин гемоглобин мас болгонго уйдукун алабыз да. Уйдукун жейсиңер, Темир көбүнчө. бар дейт го анда. Уйдукун алып, өткөндө уйдукун. Эртең келип толтуруп кетем монун ичине. Макул. Чечтелер шүгүрлөп эке буйрса. Баары жакшы эле. Эми сиздер эми эшикке көп чыкпайсыздар да, биз алып келип берип турабыз, Кудай буйрса, Көбүнчө эле үйдө. Ооба, үйдө эле келсиздер да сиздер. Жолго чыкпаган жол жабык. Биз 6-посттон өттүк, 6-посттон өткөрбөй койдубуз бизди. Биз Оренбург менен Самаранын ортосунда Жигулевский деген постто турабыз азыр. Бизди киргизбей атат, чыгарбай атат. Ошого силерден дагы бир жолу сураныч, жолго чыкпагыла эч кимиңер жолго чыкпагыла дагы бир жолу. Кыргыз кече күнү ким эле азыр ким? Сооронбай ушу бизди башкарган Ассаламу алейкум. Урматтуу Кыргыз элинин урматтуу бүт туугандар, бардыгыңарда ийгилик Рамазан айы менен Аллахтын туткан оозуңарды кабыл болсун. Мына Аллахтын жардамы менен дагы кайдыгер карабаган бүт туугандарыбыздын жардамы менен дагы колдон келишинче ыхсандарды кылып барып карантинде иштебей кыйналып калган балалуу чакалуу семьяларга барып кичине жардам берип келдик. Ошо бүт туугандарыбыздын которгон акчалары менен жардам кылып кайдыгер карабаган албан ыйык күнүндө фитр садака берип кичине иштеп калайын, сол иштеп калайын деген туугандардын тыйындары менен кичине жардам берип келдик. Аллахым кылган садакаңарды кабыл болсун. Ошо кылган видео отчет кылып коеюн дедим. Ошо кылган жумуштарыбыздан азыр көрөсүңөр. Эмнелерди таркатып, канча семьяга таркаткандарыбызды. Муш төмөндө көргөн сүрөттөрдө көргөн фото отчеттордо көргөн жумуштарды кылдык. Ошо силер чогулткан тыйындар менен жардам бердик. Иншалла Аллах муш кылган ыхсаныңарды кабыл кылсын. Мусулман бүт туугандарыбызды, кыргызстандыктарды кайдыгер карабаган туугандарыбыз бар экен, дагы да Аллахым кылган ыхсаныңарды кабыл кылсын. Иншалла дагы да жардам беребиз дегендер болсо, ушул карта калтырып коем, дагы жардам берсеңиздер болот. Убагында мен алып барып таркатып берип турам. Аллах үчүн кылайлы, бардыгын өтө көп экен, муктаж бүт туугандарыбыз. Мен айланып көп жаздым мага, көбүнө жеткире албай калдым. Максат чектелүү үчүн көбүнө жетпей калды. Иншалла дагы болуп калса дагы обязательно жардам беребиз, иншалла сөзсүз жардам беребиз. Жана ошондой эле мага Бишкектен дагы жазып атышат. Эми Бишкекте туугандар кечиресиңер, эми силерге колубуз жетпейт, бердиңер, азыр зорго жардам берип атабыз. Бишкекте бир туугандар силер көргөн болсоңор, колуңарда барлар бар болсо, жардам берип койгула сураныч. Кыргыз эли аябай кыйын күндү жашап атат бүгүнчө. Ошо Аллахым насип этсин баардыгыбызга ошо карантинден чыгып, жакшы иштерди кылып, эртерээк тузга туруп, эртерээк ошо ишибизге чыгып, бала чакабызды аман кылып багып, ата энебиздин астына тынч-аман жетип алайлы, Кыргызстаныбызга аман эсен жетип алайлы. Аллахым дагы бир жолу кылган ыхсаныңарды кабыл кылсын.
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله أكبر. Приветствую всех, мои друзья. Сегодня мы приехали в одно из удивительное место. Это место называется Апшерата. Апшерата место находится на юге нашей страны, Кыргызстана. Это очень загадочное место. До сих пор непонятно, как так возможно, что такая речка струями течет из глубины внутри такой огромной горы. Значит, этот родник течет, попадает в этот бачок, потом по трубам она поступает в местное село, район Нокат. И жители пьют такую чистейшую кристальную воду. Очень интересное место, так что если у вас есть возможность приехать сюда, посмотрите на это все своими глазами, выпейте, попейте, попробуйте испытать вкус этой кристальной воды. Я думаю, всем она понравится. Каналга жазылууну унутпаңыздар. Биринчилерден болуп маалымат алуу үчүн коңгуроочону басыңыз. Дайыма ден соолукта болуңуздар. Сиздер менен бүгүн 24 маалымат топтому болду.